Садырова ушчада турган бул мебель бүт бар ошойдон, компьютерга чейин бүт бар ошойдон барган. Бизде негизи коноктөргө отурат деп коет го, дипломатияда эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн кабыл алып аткан тарап бул жакка отуруш керек? Иш сапары менен канча өлкөдө болдуңуз, балким сыр болбосо? Мен 50ден ашкан өлкөгө барып келдим. Даярданып туруңуз, азыр гражданин кошом. Радионун назы айта алабыз. Өлкөнүн башкы дипломаты иш күнүн УТРКда баштады. Биринчи радионун эфиринде тышкы саясатка байланыштуу суроолорго жооп берди. Министр массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө иш бөлмөсүн көрсөтүп, иш күнү менен тааныштырды. Башкы дипломат күнүнө орточо 50дөй документке кол коёт. Биз көргөн документтердин катарында Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү ардактуу консулдарын дайындоо, бир мамлекетке көңүл айтуу болсо, дагы бир мамлекетке майрам менен куттуктоо телеграммасы бар. Мына азыр документ алып келип атат. Кубанын улуттук майрамы экен, улуттук көтөрүлүш күнү дейт. Улуу мартабалуу мен өзүм коллегам Кубанын министрине атайын куттуктоо жиберип атам документ. Революция күнүнө карата, Революция күнүнө карата Кубанын ошон атайын жиберип атам. Түрдүү түстөр эмнеден кабар берет? Красные вот это все срочные документы, да, вот это срочные документы, которые я сегодня. А остальные не спеша я буду рассматривать. Поздравления. Мындан тышкары бүгүн эмне иштер болот бүгүн? Бүгүн жергиликтүү катчы 11ге жеңге чакырылдыңыз, кандайда ишке. Так. Чек ара боюнча 10:20да чыгасыз. Андан сырткары саат 2де Пакистан элчисине керек, сизге жолугушууга суранган болчу. 2ге. Андан кийин саат 3дө консулдук департаментибизде бизде 2 консул мобилдик тиркеменин презентациясы болот. Ал бүткөн соң биздин чет мамлекеттеги башка консулдар менен онлайн жолугушуубуз болот. Связь аркылуу. Жакшы, хорошо. Бул иш бөлмөдө өлкө тагдырына тиешелүү чечимдер кабыл алынган. Президенттин администрациясы ынтымак-ордого көчө электе дал ушул орунда мамлекет башчысы отурган. Тышкы иштер министрлиги бул тарыхый жайга 2024-жылдын октябрында келген. Муну 57-жылы Исхак Разаковдун убагында курулган. Мен оюмча ал киши да ушул жерге биринчи иштеп калган болуш керек. Ушул кабинетте иштеп калган. Андан кийин көп жылга чейин биякта Турдакын Усубалиев аксакал отуруп иштеген 24 жыл. Анан диги жаңы здания күткүчө Садырова ушул жерде иштеди да. Демек мамлекеттин тагдырына тиешелүү чечимдер чыгарылган да. Ушу чоң мындай белгилүү имарат десек болот, белгилүү кабинет. Анан Садырова жакка көчкөндөн кийин бул зданияны 2 бөлүп жарымын тышкы иштер министрлигине берген. Бул азыркы кабинетте мен отуруп атам. Мына Садырова ушул жерде отурган, бул мебель бүт бар ошойдон, компьютерга чейин бүт бар ошойдон калган бул жерде. Кандай болсо ошо өзгөргөн жок. Эчтекесин өзгөрткөн жокпуз. Ошо бүт только миттин эмесин биз желеген алып келип коюп койдук. Соңку жылдары өлкөнүн эгемен тарыхында тышкы саясаттагы эң урунттуу учурлар орун алды. Коңшулар менен бир да талаштуу маселе калган жок. Министр өзү да Борбор Азиянын тышкы иштер министрлерин дос катары кабыл аларын айтат. Ал эми иш бөлмөдөгү бул сүрөт кыргыз дипломатиясынын дагы бир ийгилигинен көз ирмем. Кыргызстан өз тарыхында алгачкы жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бул үчүн дипломаттар тынымсыз иштеп, өлкөлөрдү кыргыз мамлекети үчүн добуш берүүгө көндүрө алышты. Эми Кыргызстан эл аралык тынчтык менен коопсуздукту коргогон 15 өлкөнүн катарында болот. Очень много министров позвонили, поздравляли, да? Абдан көп министрлер чалып куттуктады. Анткени ар бир өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши аркылуу чечүүнү максат кылган маселелери бар. Биз менен кызматташууга мүмкүнчүлүк ачылганын айтышты. Демек, ар бир өлкө менен түздөн түз сүйлөшүүгө, алардын жана өзүбүздүн маселелерди чечүүгө жол ачылды. Что мы уже с каждой страной можем уже напрямую разговаривать. Дипломатия кылдаттыкты талап кылат. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында билдирүү жасаарда анын ар бир сөзү дипломаттар тарабынан талданып чыгат. Бул үчүн айрым учурларда күн эмес,
айлар сарпталышы мүмкүн. Кыргыз дипломатиясынын кулачы Африкага чейин жетти деп атпайбызбы? Анан мына ал ошол континенттен алгачкы жолу даражалуу кызмат адамы келди. Дагы кайсы өлкөлөр менен жакын келечекте байланыш түзүлгөн да, балким элчиликтер ачылабы? Эми Африкадан жана биз жана коопсуздук мүчө болобуз деп, комитетке мүчө болобуз деп көп иш жүргүздүк да, ошондо биз ойлонуп көрүп анан Эфиопияда ачканбыз биринчи элчиликти. Ал мисалы үчүн быйыл ачылгандан кийин, быйыл 2 февралда ошо Африка Союзуна биз байкоочу болуп кабыл алындык. Бул дагы ошо жанагы мүмкүн болушунча ошо Африка мамлекеттеринин чоң платформаларына биз катышканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан экинчи болсо өзүңөр билесиңер, былтыр Гананын министри, тышкы иштер министриги расмий сапар менен келип кеткен. Анан Сейшелдин министри келди. Анан өзүңөр билесиңер, Тогонун премьер-министри расмий сапар менен бияка келип кетти да. Анан азыр булар менен иш жүрүп атат. Андан тышкары мен эмеде Мозамбикке, Намибияга расмий сапар менен барып келдим да. Алар менен сүйлөшүп, биздин кызматташ боюнча. Ошон үчүн быйыл азыр жакын арада августта Кениянын тышкы иштер министри келет. Бияка Жакын арада, жакын арада августта келет. Андан кийин күзүндө ошо Намибия менен Мозамбиктин министрлери келет бияка. Борбордук Азияга, Кыргызстанга кызыгып атышат. Биринчиден туризмди өнүктүрүү боюнча, экинчиден болсо жана ар түрлүү проекттерди багы ишке ашырганга абдан кызыктар да. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, Африка менен да биз кызматташканга биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сиз ушу бир өлкө менен байланышты эң биринчи дипломаттар тышкы иштер министри түзөт эмеспи? Ушу мамлекеттин ушу байланыштарын бекемдеш үчүн иш сапары менен канча өлкөдө болдуңуз, балким сыр болбосо? Министр болгондон бери. Мен быйыл 4 жылдан өтүп калды. 4 жылдан өтүп калды. Эми мен 50ден ашык мамлекетке барып келдим. Кene биринчиден ар түрлүү платформага обязательно катышыш керек. Анткени көп мамлекеттердин министрлери келишет да. Аяктан таанышасың. Экинчиден болсо өзүң баягы расмий сапар менен барсаң, бул баягы эки тараптуу сүйлөшүүнү, анан мамлекеттин көрөсүң, мүмкүнчүлүктөрүн көрөсүң, баягы кызматташканга толук мүмкүнчүлүк, маалымат аласың да. Анан алар бияка келсе, бизди дагы толук көрүшөт да. Ошондуктан биз баягы биздин байланышыбызды кеңейтишибиз керек. Альтернативный көпүрөлөр түзүшүбүз керек. Жооптуу кызматтагы жетекчинин иш күнү дайыма эле белгиленген иш чаралар менен гана чектеле бербейт. Министрлер кабинетинин төрагасы жыйынга чакырып, Жээнбек Кулубаев ынтымак-ордого жол тартты. Дипломатиядагы кылдаттык майда нерселерде да маанилүү. Министрдин кезектеги жолугушуусуна даярдык көрүп жаткан кызматкерлер ар бир детальды үңүлүп карап жатышат. Элчи кирип келгенде биздин министр аны сиз көрүп тургандай баягы кабылдамада киребестен тозуп алып, эки желектин аркасында, эки желектин астында кол алышы болуп, мындай эстеликке сүрөткө түшүп болот. Желек бул жака эмес, ар жака коюлат, Ар жакка. Кол кармашып, кол кармашуу сүрөткө түшүү аз эме деп. Бул жака биздин желектин жанына коюу талап кылынбайт, кайра? Жок, чоң желектер эгерде башка өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери келген учурларда чоң желектер коюлат эки өлкөнүн. Расмий сапарлар болгон учурларда. Бизде негизи коноктөргө отурат деп коет го, дипломатияда эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн кабыл алып аткан тарап бул жака отуруш керек? Бул эми эл аралык практика десек болот, жаңылбайбыз. Дипломатиялык протоколдо дагы албетте бөлмөгө жараша болот, столдун жайгашып турган жерине жараша болот. Бирок көпчүлүк учурда кабыл алган тарап далы менен дуалга карай отурат. Келген конок терезени карап отурат. Терезени карап отурат. Терезени карап отурат. Эгерде терезелер бар болсо, бул кайталанып кетейин, баягы бөлмөнүн столдун жайгашкан эмесине жараша болот. Келген сый конок ар дайым кабыл алган мамлекеттин делегация башчысынын оң жагында болот.
Оң жагынан бул Бул дүйнөдө баардык дүйнөдө кабыл алынган эреже. бардык дүйнөдө кабыл алган эреже. Жолугушуунун убакыт сааты да келип, министр Пакистандын элчисин кабыл алды. Ну, 13 октября. Ушул кызматка былтыр 13 октябрда дайындалдым. Айрымдар 13 санын Кара Жолтой катары карашат эмеспи. Бирок мен үчүн бактылуу сан болду деп эсептейм. Анткени дайындалары менен эки өлкөнүн алакасы үчүн маанилүү кадамдар башталды. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин Пакистанга мамлекеттик сапары жасалды. Биздин президентибиз Асиф Али Зардари Кыргызстанга келди. Ал эми бүгүн 13 июлда сиздин кабыл алууңузда болуп отурам. Пакистандын элчиси менен жолугушуу бекеринен уюштурулган жок. Расмий Бишкек дүйнөнүн көңүл чордонунда боло турган ири саммитке даярдык көрүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттери жана байкоочу макамына ээ өлкөлөр болуп, жалпысынан жогорку даражадагы 21 делегация келет. Дипломаттардын даярдыгы жыл башында башталган. Саммитте кол коюла турган ар бир документ, анын мазмуну талданып, ар тармактарга сунуштар берилип, оңдолуп, айтор көлөмдүү жумуштар жасалып жатат. Мындан улам ШКУга мүчө мамлекеттердеги элчилердин да иши көбөйдү. Министр иш күндүн жүрүшүндө Кытайдагы элчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. ШОС боюнча эмне сунуштар болот Кытай тараптан? Визит боюнча эмне сунуштар болот? Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине да баш бактык. Чет элдиктерге виза берүү жана алыстагы мекендештердин тиешелүү маселелерин чечүү аталган мекеменин негизги милдети. Кайрылууларды дароо кабыл алып карай турган ыкма иштелип чыкты. Ошол жерден биздин жаран мүмкүн паспортун жогото алат. Анан кийин сайтка кирип эле Кыргыз Республикасына кайтып келүү күбөлүктү тариздөөгө мүмкүнчүлүк алат. Элчиликке байланышпайт. Сайттан кирип эле маалыматтар автоматтык түрдө түндүк аркылуу авторизация кылып туруп, автоматтык түрдө бардыгы чыгат. Анан ушул жылы биздин министрликтин жетишкендиги бул жана порталдын негизинде, электрондук портал негизинде мобилдик тиркеме иштелип чыкты. 17 июндан баштап тесттик режимде кирди. Бир учурда жумушсуздук олуттуу көйгөй болуп келген Кыргызстанда эми жумушчу күчүнө муктаждык жаралып жатат. Мындан улам ар тармак виза үчүн квота сурап кайрылууда. Жыл башынан бери чет элдиктерге 180 миңдей виза берилсе, анын 60 миңден ашууну эмгек визасы. Калгандары турист же 2 айга жетпеген мөөнөткө келгендер. Виза берүүнүн тартиби да өзгөргөн. Заявка берген адамга түз электронный жиберет. Визасын жиберет да, ал ошол жерден акчасын төлөйт, визасын электрон алат да, учуп келе берет да, кирип кете берет. Ошон үчүн бул жерде жана бүт участие ортомчу компаниялардын баарын, ортомчу адамдардын баарын жок кылдык да. Визасын ошо компания алып атат да. Ал убакыты бүткөндөн кийин аларды кетирет. Эгерде кетирбесе, ошо компанияга чоң штраф салынат да. Ал компания не заинтересован, чтобы элдер калып калбасын. Ал кааласа да, каалабаса да убакыты бүткөндөн кийин ал кишилерди кетирет. Же болбосо акчасын төлөп дайыр жолу узартат эмесин да. Ал ошол компания киргенден баштап чыкканга чейин башы менен жооп берет. Анткени штрафы чоң. Элчилердин иши бир нече көрсөткүч менен бааланат. Алардын бири дипломаттын жеке катышуусу менен тартылган инвестиция. Чет жердеги мекендештердин коопсуздугу, бакубаттыгы да башка маселе. Мындан улам элчилер, консулдар менен өткөрүлгөн онлайн жыйында министр дал ушул жагдайга өзгөчө токтолду. Кыргыз Республикасынын жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыктарын коргоо маселелерин өзгөчө көзөмөлдөө кармоо, ошондой эле консулдук аймактагы укук бузуулар же талаш тартыштар келип чыккан учурларда ыкчам консулдук укуктук жардам көрсөтүп. Тышкы иштер министрлигинин тутумунда жана элчилик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө 400дөн ашуун кызматкер эмгектенип жатат. Калыгул Асанбаев, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.